Assalamu алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Калк ичиндеги кайрымдуу адамдар, жакшы адамдар, жараткан силерден ыраазы болсун. Биздин кайрымдуу болсун, бүгүнкү күндө өзүнүн 2016-жылдан бери өзүнүн ишин улап келет. Ушул сооптуу сапарда келгилечи сапарлаш болойлу. Ушул калк ичинде кыйналып турган жарандарга бир жардамыбызды тийгизип коелу, жараткандын ыраазычылыгын таап коелу. Анткени бул жакшылыгыбыз эртең өзүбүз үчүн, бул дүйнө акыретте пайдасы тиет. Көз жашы тамып турган жалгыз бой энелер, жалгыз бой энелердин ичинде майып балдары бар, же майып болуп ооруп жаткан энелерди көп камтып келебиз. Бирок ошол камтып келген ишибизге кайдыгер карабай, мына азыр могу жерде могул канцелярскийди, мына кече күнү тетрадь, ручка, жана башка эмелердин баарын алып келип берген бир туугандар, сиздердин алып келген ошол жөнөткөн аманатыңыздар алып кетип отуруп, чыныгы муктаж адамдарга жеткизгенге аракет кылдык, бирок ал түгөнүп калды. Анан бул жерде азыр кийимдер. Мына могу кийимдер дагы могу школьный формаларда берип жүргенсиздер. Булардын бардыгын бул жерде эң өзгөчөлүгү сатылбайт, бекер берилет. Бирок берилгенде бул сооп менен соодалашуу менен, батага алмашуу бул кийимдерди. Мындайча айтканда, сиздер бата берип, жүрөктөн ыраазы болуп, дуа кылып койгула. Ким үчүн? Жөнөткөн адамдар үчүн. Ошол жердеги кыштын ызгар суугунда алыс жакта мындай балдарынан үйүнөн, ата-энесинен алыс жүрүп туруп ушуларды соода кылып, бирок ошол тапкан ырыскысынан бөлүшкөн бир туугандар силерден бата үмүт кылып, жөнөтүп атышат. Ошолорго бата берип коелу деп эле элге биз ортодо бир көпүрө кылып берип атабыз. Мен айтайын дегеним, ошол нерселердин баары түгөнүп калды азыр бул жерде. Анан могу кийимдер бар, азыр кийимдер, анан курткалар берилет. Анан бир нерсени баса белгилеп айтып коеюн. Капа болбой кетсеңер, таарынбай кетсеңер, тултуңдап, бултуңдабагыла, мындай таарынбагыла. Анткени биз силерге таарынтайын деп аткан жокпуз. Кече күнү келип алып туруп, мына комментарийде жазып, мага да WhatsApp'тан жазып, кээ бирлер уушуп, кээ бирлер каргап-шилеп да жазып атышат. Сен минтип кал, антип кал деп мага жазып атышат да азырчы. Мен уксаңар просто эме кыласыңар. Мунун кереги эмес, антпегиле. Мына таанышыңарга берет экенсиңер, анан тиге берет экенсиңер деп атат. Антпегилечи, бир туугандар, жүрөгү ортушпайлычы. Просто чыныгы муктаж адам десе кимди билесиңер? Мындай төшөктө ооруп жаткан, кыйналып аткан, күйөөсү жок эне коляскада отурса, мына ошонун баласына ушу тетрадь ручканы ала албай атат. Ошол муктаж, чындап муктаж деп билсек болот. Анан буту колубуз басып, мындай кичине эмеде жүрсөк, кичине шүгүр кылайлы. Эки жакты карап, анан өзүбүздү карап, ким көбүрөөк муктаж экенин карап, анан ушуну бир кичине анализдейли. Экинчиден, жазып атканда кичине ойлонуп жазсаңар, кичине мындай өтө аша чаппай. Анан ошон үчүн достор, бир туугандар, мындай бирибизге жакшылык кылайлы, жакшы жашайлы. Мен сиздерден өтүнүчүм. Биз сиздерге мындай бата алайлы деп атабыз, батаңыздарды бериңиздер. Эгер жакшы иш кылсак, ыраазы болуп коюңуздар. Анан эгерде мен өтүнүчүм, ушу суранычым, эгерде бизден мындай анча-мынча маселелерди мындай кемчилик катары эметип алып эле анан мындай бир эмени кылбасаңыздар, анткени жакшы сөз жана эритет го. Мындай жакшы сөз менен жашайлычы.